Саламатсыздарбы балдар? Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн даярдалган кыргыз тили сабагы. Класс 9-класс. Даярдаган Бишкек шаарындагы номер 4-гуманитардык укуктук багытындагы кыргыз тили жана адабияты мугалими Байгашкаева Зарина Жаныбековна. Бүгүнкү биздин өтө турган тема түшүндүрмө мүчө. Биз бүгүн бул сабакта соода сатык жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жаңы сөздөр менен таанышабыз, соода сатык жөнүндө өз оюбузду айтууга көнүгөбүз, түшүндүрмө мүчө жөнүндө билебиз, сүйлөм ичинен түшүндүрмө мүчөнү ажыратып, билип алууга көнүгөбүз. Балдар, төмөнкү макалдардын кайсынысы соодага байланыштуу эмес? Биринчиси, соодада достук жок. Экинчиси, 1 тыйынды олжо көрүп, 1000 сомун жоготуптур. Үчүнчүсү, адамдын көркү чүпөрөк. Төртүнчүсү, кирешеңе карап чыгаш агыл. Кана эмесе балдар, ойлондукпу? Биринчи макал соодада достук жок. Бул жерде соода жөнүндө сөз болуп тургандыгы бардыгыбызга белгилүү. Ал эми экинчи макалда болсо 1 тыйын жана 1000 сом жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми үчүнчү макал болсо адамдын көркү чүпөрөк. Бул жерде эч кандай соодага тиешелүү сөздү көрүүгө болбойт. Ал эми төртүнчү болсо кирешеге карап чыгаш агыл. Киреше жана чыгаша бул соода сатыкта кездешүүчү сөздөр экен. Бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө төмөндөгүдөй жаңы сөздөр менен таанышабыз. Соода борбору, дүккөн, базар, соода, соода кылуу. Бул текстти кунт коюп угуп, түшүндүрмө мүчөгө көңүл бурабыз. Апал сатуучу эже дүкөндө көптөн бери иштейт. Ал мыкты сатуучу. Биздин үй бүлө дайыма ошол дүкөндөн соода сатык жасайбыз. Үсөн менин кошунам базарда соода кылат. Ал Нагима эжесине, Болот жездесине жардам берет. Айбек менин иним Үсөндүн досу. Айбек эжеси, жездеси менен Вефа соода борборунун жанында жашайт. Бул жерде балдар, силер үчүн атайын белгиленип турган сатуучу эже, биздин үй бүлө, менин кошунам, эжесине, жездесине, менин иним деген сөздөр түшүндүрмө мүчөлөр экен. Аны кантип билебиз? Түшүндүрмө мүчө сүйлөмдөгү сөзгө кошумча маани берип, тактап, толуктап турат экен. Бул жерде апал сөзүн сатуучу эже деп тактап, толуктап турат. Болбосо апал дүкөндө көптөн бери иштейт деп деле айтып койсок болот. Бирок биз апал сөзүнө тактоо, толуктоо иретинде сатуучу эже деген түшүндүрмө мүчөнү киргиздик. Муну менен биз апалдын сатуучу адам экендигин дагы бир жолу тастыктап билдик. Бул жерде балдар бардыгыбыз төмөндөгү сөздөрдүн жалпы сөзү менен атаганга аракет кылып көрөлүк. Биринчиси бул белдемчи, шым, көйнөк. Булар жалпы жонунан кантип аталат? Кийим-кече деп аталат. Андан кийинкиси буудай, жүгөрү, күрүч. Булар жалпы жонунан даан өсүмдүктөрү деп аталат. Нан, эт, сүт. Булар жалпы жонунан азык-түлүк деп аталат. Алча, кара өрүк, жүзүм жалпы жонунан мөмө жемиштер. Күрөк, балта, балка. Булар жалпы жонунан чарба буюмдары. Биз балдар булардын бардыгын кайсыл дүкөндүн кандай бөлүмдөрүнөн таба алат экенбиз? Кийимдерди кийим-кече дүкөндүн ичинен кийим-кече алууга мүмкүн экен. Ал эми дан өсүмдүктөрүн дан сатуучу бөлүмүнөн таап алууга мүмкүн экен. Азык-түлүк саткан дүкөндөрдөн алат экенбиз. Мөмө жемиштер саткан дүкөндөн алууга болот экен.
Ал эми чарба буюмдарын сатуучу дүкөндөн алсак болот экен. Төмөндөгү сөздөрдү катыштырып 5-6 сүйлөмдөн турган чакан текст түзгүлө. Буларга кайсы сөздөр кирет? Биз жогоруда сөз кылган сөздөр эле экен, эч кандай оорчулугу жок. Кана кеттик балдар анда? Кийим-кече, дан өсүмдүктөрү, азык-түлүк, мөмө-жемиштер, чарба буюмдары, дүкөн, соода борбор, базар, соода кылуу. Бул жерде балдар катылып жаткан сөздөрдү табабыз. Базарга барганда соода борборунда соода кылган, ыңгайсыз, оор, ыңгайлуу, жагымсыз. Бардыгыбыз билебиз да балдар, базарга караганда соода борборунда соода кылган, ыңгайлуу. Кийим-кече дүкөнүндө нан сатылат, сүт сатылат, жашылча сатылат, кийим сатылат. Бул жерде туура жообу кийим сатылат экен. Мөмө-жемиштер дүкөнүндө картошка, сабиз, кара өрүк, жүгөрү сатылат. Бул жерде мөмө-жемиш дүкөндө эме сатылат? Кара өрүк сатылат. Айыл чарба техникаларына Жигули, Passat, трактор, танка, комбайн кирет. Бардыгыбыз билет болушубуз керек. Бул жерде трактор, комбайн айыл чарба техникаларына кирет. Ал эми бул жерден төмөнкү сөздөрдүн синонимин, антонимин тапкыла. Кызыл түстө белгиленип турган сөздөрдүн синонимин табабыз, ал эми жашыл түстө белгиленип турган сөздөрдүн антонимдерин табабыз. Үлгүдө көрүнүп турат балдар, бирге бул чогуу. Ишкана сөзүнүн синоними мекеме. Азык-түлүк сөзүнүн синоними тамак аш. Унаа сөзүнүн синоними араба. Борбор сөзүнүн синоними дал ортосу. Өлкө сөзүнүн синоними мамлекет. Тыйын сөзүнүн синоними акча. Биз синонимдерди таптык, анда эмесе антонимдерге кезек келди. Жаңы, эски, таза, кир, киреше, чыгаша, ашык, кем, сат, сатпа, кызыктуу, кызыксыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктоо иретинде түшүндүрмө сөздөр менен сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Биз кантип толукташыбыз керек экендигин мен сиздерге азыр түшүндүрүп берем. Бул сүйлөмдөрдүн алдында таяныч сөздөр даяр. Кошунам Айгүл, сиңдим экөөбүз, Мамат карыянын баласы, Айгүл менен иниси деген таяныч сөздөрдү боштуктардын ордуна туура коебуз. Биз белектер саткан дүкөнгө кирдик. Бул жерде биз сөзүн тактап толуктап туруучу сөз сиңдим экөөбүз. Бул дүкөндөн классташыма жолугуп калдым. Бул дүкөндөн мен Айгүл классташыма жолугуп калдым. Иниси дүкөндө апасына жардам берип жатышыптыр. Алар Айгүл менен иниси дүкөндө апасына жардам берип жүрүшүптүр. Ал эми китеп дүкөнүндө кызыктуу китептер сатылат. Ал жерде Касым иштейт. Касым Мамат карыянын баласы экендигин бизге тактап толуктап берип жатат. Өмүрбек кошунам соода борборунда соода кылат. Өмүрбек сөзүн тактап толуктап туруучу сөз кошунам. Балдар, эгер бүгүнкү сабак сиздерге жакса, же сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, же сабакка жеткиликтүү деңгээлде түшүнө албай калсаңыздар, төмөндөгүдө быйтыкчалар менен белгилеп койсоңуздар болот. Балдар, силер үй тапшырма аткарышыңыздар керек.
Ал үйгө бериле турган тапшырма, үйдөн сиздер аткара турган тапшырма, базарда мага жаккан соода борбору, азык түлүк дүкөнү деген темалардын бирин тандап алып, татаал сүйлөмдөр менен диалог түзөбүз. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.